Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байоо фактысы боюнча кармалды. УКМКнын маалымат кызматы билдиргендей, коопсуздук кызматы тарабынан Бишкек шаарынын мэриясында жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө кылмыштарды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында айрым курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө элиталык көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелери берилгендиги боюнча коррупциялык жана мыйзамсыз байоо фактылары аныкталды. Такталган боюнча Азиз Суракматов мэрияда жетекчи кызматтарда иштеп жаткан учурунда жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү кызматтык абалын пайдаланып мыйзамсыз байоо жана материалдык артыкчылыктарды алуу максатында муниципалдык кызматтын кызыкчылыгына каршы иш алып барып, муниципалитеттин айрым кызмат адамдары жана ири курулуш компаниялардын өкүлдөрү менен коммерциялык имараттарды жана көп кабаттуу турак жайларды курууга, муниципалдык жер тилкелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн. Жогоруда айтылгандардан тышкары Суракматов мыйзамсыз алынган муниципалдык жер тилкелерин мыйзамсыз каттоо максатында анын бириктирилген филиалдарына таандык жана ошондой эле курулуш нормаларынан жана эрежелеринен четтеп курулган объектилерди киргизүүгө, ыйгарым укуктары менен муниципалдык ишканалардын жана курулушту көзөмөлдөөчү органдардын жооптуу кызматкерлерине кысым көрсөтүү менен курулуш компанияларынын өкүлдөрү тарабынан көп кабаттуу объектилерди курууга уруксат алган. Бул коррупциялык схеманын натыйжасында Суракматовдун активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжол менен 50 миллион АКШ долларына бааланган. 26 майда коррупцияга шектелген Азиз Суракматов кармалып, УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда ушул кылмышты жасоого катышкан адамдарды жана алар тарабынан мыйзамсыз алынган мүлктү аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралардын комплекси жүрүүдө.